Жиргалбек Орозалиев дүйнөлүк деңгээлдеги ири балык чарбаны түзүүнү көп жылдан бери пландап, ал долбоору ишке аша баштады. Токтогул суу сактагычында 500 тонналык балык чарбаны ишке киргизди. Бүгүнкү күндө 9 балык багуучу капас курулуп, бешөөндө 550 тонна балык багылууда. Башында 110 грамм салмакта салынган форель балыктары ушул күндө алды 1 килого жеткен. Жиргалбек мырзанын айтымында эми балыкты кайра иштетүүчү завод курулат. Турба завод бул жерде болот, садок чыгарган. Анан кийин балыкты терең иштетүүчү, кайра иштетүүчү переработка заводдор ушул жерде болот. Терең иштеткенде мисалы балыкты биз азыр алып туруп, жөн эле тазалап туруп ушул боюнча сатканга караганда бул көп продукцияларды акыркы точкага чейин иштетүүдө, филе болот, стейк болот, балыктын порционкасы болот, чоң балыктар болот, сушиге филе болуп бөлүнөт. Ошолордун баардыгын балыктын продукциясын чыгарууда. Жиргалбек мырза балык чарбаны өнөктөш компания менен биргеликте ишке ашырууда. Ири көлөмдө балык өндүрүүдөгү эң башкы көйгөйдүн бири жем маселеси болот. Ишкер форель балыгына жем даярдоочу тарапты таап, чүйдө балыкка жем чыгаруучу завод курушкан. Өнөктөш ишкерлер балык чарбаны ишке салуу үчүн 145 миллион сомдук инвестиция жумшаган. Анан биздин максат көп чоң көлөмдө балык багуу болгондон кийин эң биринчи мындай чоң деңгээлге чыгыш үчүн жем маселесин чечиш керек болчу да. Себеп дегенде жем бул 80% расходду мындайча айтканда түзөт. Ошол 2020-жылдан баштап түзүлгөндөн баштап ушул жемдин үстүнөн катуу иштедик дагы. Жемди мындай туура жакшы сертифицированный жемди жасап жетишкендиктен кийин гана анан Токтогул суу сактагычында ушундай капасты коюп, балык өстүрүү боюнча февралдан баштап бияка келе баштадык. Капастарды орноттук. Балык чарбаны түзгөн ишкерлер Токтогул балык чарбасы мамлекеттик ишканасына колдоо көрсөтүү максатында мекемеге 1 миллион сомдон ашуун акчага 2 кайык сатып алып берген. Андан сырткары Токтогул суу сактагычынын аквафаунасынын коопсуздугун камсыздоо жана жакшыртуу үчүн 4 миллион дана талстолоп балыгынын чабактары салынган. Булардын бир жер жакты бөлөк компаниялар келип өздөрүнүн интересин алып кетип калчу да. Анан кийин булар сразу айтып ушул жерде 80% өзүңөрдө калат. Техникалык базаңар чыгып беребиз деди. Инкубационный цех салып беребиз деди, кормовой цех салып беребиз деди. Инкубационный цех салып берген бизге ысык көлдөн алып келип, казасын алып келип берсе да, өз өндүрөбүз 50 миллионго чейинчи максималды. Анан өзүбүз коюп, заработание Токтогул суу сактагычына. Балыктын запасын көбөйтүп алабыз да. Токтогул суу сактагычында ири көлөмдө экспортко ылайыкташтырылган балык өстүрүү долбоору социалдык багыт катары каралган. Балыктан түшкөн кирешенин айрым бөлүгү Токтогул райондогу айыл өкмөттөргө бөлүштүрүлүп, дотациядан чыгаруу планы бекитилген. Башкача айтканда, ишкерлер 9 балык багуучу капаска балык салып, өстүрүп сатуу жагын камсыздап берет. Ар бир айыл өкмөткө бирден капас бөлүнүп берилет. Эсептөө боюнча ага 50 тонна балык багылып, жылына 8 миллион сомдон ашуун киреше алып келет. Ал акча ар бир айыл өкмөткө түшүп турат. Азыр 2 айыл өкмөтүн мисалы бир капаска деп башын байлап атпайсызбы? Келишим кол коюлуп. Мындан ары дагы ошондой болуп тез-тездикте айыл өкмөттөрүн чыгарганга аракет жасайбыз дагы. Андан кийин ар бир айыл өкмөтүнө бирден капасты байлап беребиз. Ошондо дотациядан чыгып, андан сырткары өзлөрүнүн дагы керектүү муктаждыктарын чечип алууга кенен мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ишкерлер келерки жылы Токтогул суу сактагычына дагы 10 балык багуучу капасты курушат. Келечекте көлдүн толук потенциалын колдонуп, жылына 20 000 тоннадан ашуун балыктын форель түрүн өндүрүү планы бар. Адистердин белгилөөсүндө Токтогулда форель балыгын өстүрүүгө мүмкүнчүлүктөр көп. Аймактан жылына 200 000 тоннадай балык өндүрүп, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде алдыңкы орунга чыкса болот. Осмон Обамсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.